12 уктуруу. 3-курста пропед хирургия кафедрасы бар. Кафедранын башчысы профессор Исагоноевич Ахунбаев экен. Жогоруда айтпадымбы? Жаңыдан келгенде келип кезигип, даярдоо курсун ушул киши сүйлөшүп берип аштырган. Андан кийин көргөн эмесмин. Мына эми 3-курска келгенде ушу киши кафедра башчысы экен. Буга чейин ойлочубуз. Эптел врач болсо экен деп. Хирургия эмне, терапия эмне, алар эмне иш кылат, анчейин эле түшүнүк жок. Ахунбаевдин сабагына, лекциясына катыша баштадык. Бир күнү операциясына киргизип, операция жасап атканын көрсөттү. Мына ошондон тартып, мен аман эсен бүтсөм, сөзсүз хирург болом деп өзүмө өзүм убада берип чыктым. Ошондон бүткүчө хирургияга көңүл бура баштадым. Анда ар бир хирургия кафедрасында кружок бар. Хирург болом дегендерди бир жумада бир чогултуп, окуудан кийин ар бирибизге хирургиялык тема берип, ага абдан даярданып, доклад жасачу элек. Кесип тандоо, хирург болом, терапевт, акушер-гинеколог, көз кулак, доктор болом дегендер студенттердин арасынан ушул 3-курстан башталат. Анан өзү тандап алган кесибине көбүрөөк көңүл бурулат. Ошентип кыйнала кыстала институтту ийгиликтүү бүттүк. Биз окуганда меди институт 5 жылдык эле. Бизден кийин 6 жылдык болуп калды. Биз деле даярдоо курсунда окугандар 6 жыл окудук. Чогуу бүткөндөр Ажыгулов Эсенбек, Турусбеков Бейшен, Салиев Эмил, Мамбетов Мукамбет, Чокморов Жусуп, Назаров Сейит, Абдылдаев Керим, Жумабаев Черик, Даменбаев Махмуд, Эркинбаев Шарип, Рыспаев Санарбек, Көккөзов Орозбек, Бакиров Санжар, Ажыбаев Казы, Ниязов Жолдош, Ибрагимов Абдул, Бердибаев Эркин, Мурзалиев Арстанбек, Молдахматов Жанар. Ушулар аман эсен бүттүк. Булардын арасынан Черик Жумабаев экөөбүздүн мамилебиз түзүк эле. Калгандарыбыздын деле ынтымагыбыз туруз болчу. Бири-бирибиз менен урушуп талашкан жокпуз. Бүтөөр жылдарда эмнелерди көрбөдүк деп, бири-бирибизди атыбыздан айтпай, шумкарлар деп аташчу элек. Эмне үчүн шумкарлар деген ат алдык? Аны өзүнчө түшүндүрөм. Эми Черик жөнүндө. Бул деле мага окшоп кедей. Өзү жетөөбүздүн шалбайылынан бирге жатып калдык. 2-курста го. Бизде ден соолугубузду текшере башташты. Эсимде, азыркы Ахунбаевдин клиникасынын артында бир кабаттуу рентген кабинети бар эле. Азыр деле турат. Ошол жерге алып барып, караңгы үйгө кийирип, аппарат менен чечинтип алып көрүштү. Эмне экенинен анда түшүнүк жок. Бир аздан кийин Черикке, Бейшен Турусбековго кошумча тамак бере баштады. Бергени кум шекер, колбаса, печенье, 300 грамм данбы эсимде жок. Чериктин кум шекерин мешоктогу талканыбызга салып аралаштырып алдык. Аны кургак чайнап жеп, суудан ууртап жыргап калдык. Чекем кичине мурчуюп калды. Себеби шекер анык болуп атпайбы? Мен Чериктен сурадым. Эмне сага берди? Эмне тартың бар? Мен деле көрүндүм, мага эмне бербейт? Деп. Черик, эч жерим оорубайт. Кез-кез жөтөлүп жүргөнүмдү көрүп атпайсыңбы? Деди. Ошол жөтөлгөн үчүн эле берет бекен? Десем, билбейм, дейт. Кой, анда мен дагы кайра барып жөтөлүп көрөйүн. Деп бардым. Караңгы үйгө киргенде эле жөтөлө баштадым. Чечинтип көрүп, чык деп айдап жиберет. Кум шекер бербеди. Андан кийин унуткарып, бир аздан кийин дагы бардым. Дагы кууп чыкты. Ошондон кийин түңүлдүм бербегенине. Көп жылдан кийин доцент болуп калган кезим эле. Меди институтта жашап калган еврей рентгенолог Фукс деген бир доцент бар болчу. Жанына барып, аты жөнүн айтып, ошондо канча жолу кайрылдым. Мага деле ошондо берип койгонуңузда сизди жакшы көрүп калат элем десем, эй Мамбет, кийин ушундай адам болом деп кулагыма шыбырап койсоң эмне? Деп еврейче жооп берип, оозумду басып койду. Көрсө, Черик менен Бейшендин өпкөсүндө туберкулездин калдыктары бар экен.
бул шумкарлар жөнүндө сөз өзүнчө болот. Хирургтук жолумдун башталышы. Институтту бүттүк. Анда директорубуз Иса Коноевич Акынбаев баарыбызды кабинетине чогултуп алып сүйлөшүп, бөлүштүрө баштады. Адегенде эсимде, жогору жактан, Союздан бизге кадр жок деп аспирантурага орунду Москва, Ленинград, Киевден бериптир. Иса Коноевич ушул 8 орунга жибериш керек деп Турусбеков Бейшен, Жумабаев Черик экөө тең жакшы окуп бүткөн. Буларды Ленинградка, Бейшен физиология кафедрасына, Черик анатомия кафедрасына, Ажыгулов Эсенбек Киевке, фармакология кафедрасына, Орозбаева Соня деген кызыбыз микробиология кафедрасына, Танин деген татар кыргыз деп жазылчу. Ушулар макул болуп кетишти. Калганыбыз мен теориялык кафедрага барбайм деп ачык эле айттым. Кайда деди. Мен хирургия кафедрасына десем, госпиталдык хирургия кафедрасына профессор Фридман Максим Ефимовичке жиберди. Келечекте барчу окуучу жерибизди бөлүштүрүп, жайлашып, приказ алып отпускага кетмей болдук. Алдыда дагы бир чоң маанилүү максат. 23 жашка толуп калган. Үйлөнүү тоюм болду. Мурунтан Сокен экөөбүз сүйлөшүп жүрчүбүз. Кичинекейден бери бири-бирибизди жакшы билебиз. Экөөбүз тең бир айылданбыз. Сокен дагы университеттин тил адабият факультетин эң жакшы окуп бүттү. Сокен деле жокчулуктун, кедейчиликтин баарын өткөзүп келди. Жаман жакшыны билип, өздөштүрүп калган. Агасы Алышбаев Жумагул деген армиядан бир көзү жок болуп келип, таласта комсомолдун 1-чи секретары, андан кийин ЦК комсомолдун 2-чи секретары болуп жүрүп, Москвага жогорку партиялык окууга кетип, биз үйлөнөрдө бүтүп келди. Мурун деле бир айылдык ага катары таанычу элем. Бул киши келгиче аялы Соня, кызы Айчүрөк бул жерде фрунзеде турушчу. Жеңе билчү биздин сүйлөшүп жүргөнүбүздү. Ага түшүндүрүп айтканбыз. Үйлөнүү ойдо бар, бирок шартым жок деп. Үйдөгүлөр, энатам бечаралар жалгыз уyu бар эле. Ушуну сатып жиберди. Бул жерде жакын ага Убукеев Айткулу жазуучу, Чалкандын редактору эле. Бул киши кеткени Чалкан дагы жоголду. Өз убагында Чалкан деген журнал окумуш болчу. Айткулу аба бир кой сатып берди. Уманкулов Тажесте эсимде жок. Анча-мынча ичкиликке берди го. Менде болгону ушул. Жумагул ага Москвадан келип калды. Жеңе ал жайыбызды түшүндүрдү окшойт. Макул болуп мөөнөтүн айтыптыр. Эсимде, өзү Правда, Известия газеталарына тез эле макала жазып чыгартып жиберди. Анда макалага гонорар төлөчү экен. Ошентип Жумагул аба тойду өзү өткөзмөй болду. Үйлөнүү тоюбузду өзүнүн үйүндө өткөздү. Автобазанын маңдайында 2 кабат окшош каркастуу кичине үйлөр бар эле. Аваныкы экили кичине бөлмө. Ашкана, суу, туалет жалпы короодо. Көпчүлүк жашагандар Ыбырай Туманов, артисттер, анан Кыштобаев, Аскар Какеев эн атасы менен, Сарбагышев жана башкалар болуп бир топ эле киши жашоочу. Жумагул аба чын чакырганы Исаев Мухамбет, ЦК комсомолдун 1-чи секретары эле. Чогуу иштешип калган. Абдыкаримов деген ушундай жоош, созулган киши экен. ЦКда партконтролдун жетекчиси болсо керек. Мен жактан Айткул аба, Уманкулов Тажисте, Жумакай менин тууганым. Мына ушулар болуп, чакан үйлөнүү тоюм өтүп, менимче ал убакта шартка жараша жакшы эле өттү. Жогоруда айтпадымбы? Түн ортосунда узадык. Тажестеникине келип конуп алып, эртеси айылга жөнөдүк деп. Айылга келгенде үйдөгүлөр сүйүнүп, алы жаны калышпай күтүп атыптыр. Окууну бүтүп, аял алып келди деп, алынча туугандарды чогултуп чай беришти. Жумакай дебедимби? Менден улураак ага. Бул дагы университетти бүтүп барды. Мурда айылда бухгалтер болуп көп иштеген. Туугандарды, актив агаларды жакшы тааныйт. Жумакай жакшы эле сүйлөп, түшүндүрүп атат. Айрыкча Токтосунбай деген ага улгайып калган киши. Калганына булар бизди айтып, экөө тең институтту бүтүп келди. Кыйын убакта экөөнүн тең акыбалын түшүнөсүңөр. Ошон үчүн кетээрде колуңардан келген жардамыңарды бергиле деп ачык эле айтты.
Бар макул болуп, кеткиче жардам кылабыз дешти. Бирок кетээрде бирөө дагы жарым тыйым берген жок. Көрүп, түшүнүп туруп, эртеси эле Урупай карындашым экөөбүз 17 жашка чыгып калган. Окен тайэжем жумушка катырып салган экен дебедимби? Экөөбүз колхоздун башкармасы Дүйшаалы деген менен ачык эле кетээрге эчтекем жок. Ошон үчүн келишим менен иштейин деп келишим түзүп 1 килограмм апийимге 100 сом буудай берип турмай болуп макулдаштык. Апийим эгиле баштады. Кесишке мен деле кыйын болчумун. Себеби кичинемден апийимге иштеп көнүп калгам. Менин таң калганым, карындашым Урупай байкушум бутуна буту тийбейт. Кескени, кырганы укмуш. Мындайды көргөн эмесмин. Мен башынан кесе кыра баштаганымда Урупай аягына чейин зуулдаган бойдон жете калат. Кескенин, кырганын барып карадым. Будалап жатабы деп. Абдан таза, тыкан. Ошентип апийим аяктаганда экөөбүз 9 килограмм апийим өткөздүк. Баасы келишим боюнча 900 сом, 9 пут буудай болуш керек. Кетээрге аз калды. Конторго келип, башкармадан сурадым. Акчамды көп соодалашпай эле берди. Рахмат. Бирок башкарма Дүйшаалы дардайган, райондо иштеп жүргөн, түшүнгөн адам көрүндү эле. Сокендин уругунан деп коебуз. Байым уулу башкарма дагы ушул уруктан экен. Акчаны берип атып, ай бала, сен калың төлөп жүрмөк белең. Ушуну менен кутулуп койчу деп 300 сом бербей алып калды. Мен, ояба, аялым, карындашым үчөөбүз кетип атабыз. Тим эле койсоңуз, калыңда аман болсом, кийин оңолгондо төлөп берейин десем дагы болбой алып калды. Ичимден акмак киши экенсиң деп айлам жок, кете бердик. Кийин өзү деле оңолгон жок. Элге апийим кесердин алдында ак боз бийени сойдуруп, канын чачып, кан урсун деп молдону жолдун четине отургузуп коюп, элди бирден чубатып, Куранды карматып, уурдасам Куран урсун деген мааниде түшүнгөн комсомол балдар кармабай, биздин Куран бул деп комсомол билетин көрсөтүп басып кетишип, бири келип райкомго звонок кылышып, райкомдон киши келип үстүнөн чыгып, иштен алынган экен. Мурунда айтпадымбы? Кийин доцент же профессор болуп калган кезимде андагы сонун машина Москвич менен отпускага барып, ак сууга, базарга токтой калсам, келгиче биздин айылдын аялдары өгүз арабага түшкөндө машинама толтура түшүп алышыптыр. Карап турсам батпаганы. Эй, жыйнала ары олтургула, биз да отуралы деп атышат. Мен аларды, ой, бул жүк машина эмес, сынат, түшкүлө. Үчөөң кал, үчөөңдөн башкалар түшкүлө деп кууп түштүм. Ошентип турсам, таяк таянган, карыйын деп жүдөп калган баягы Дүйшаалы кайнага турат. Ошондон бери көрө эле келем. Ыпылдап келип салам айтат. Мамбет айланайын. Көптөн бери иштебейм. Оорукчан болуп калдым. Өзүңдүн кабарыңды угуп атам. Быйыл өзүңө барайын дедим эле. Текшерип, дарылап берсең деп. Мен каалаган убакта келиңиз. Эсиңизде болсун. Баягы 300 сомду ала келсеңиз десем, эсине түшө калды окшойт. Үн катпай басып кетти. Келген жок. Кийин кайтыш болду деп уктум. Ошентип убактым да бүтүп, Сокен, карындашым Урупайды алып Фрунзеге келдик. Ал убакта үйлөнгөндө менде үй жай деген жок. Бир тарелка, кашыгым, жууркан төшөктөн дайын жок. Кандай жатабыз, кандай оокат кылабыз, түшүнүгүбүз жок. Келе бердик. Кайнагам Алышбаев Жумагулга өмүр бою ыраазымын. Биздин ал акыбалыбызды байкап турат. Жогорку партиялык мектепти артыкчылык диплому менен бүтүп, ошол жердеги аспирантурага өтүп келген экен. Ошол Москвадан өзүнө жатаканадан бөлмө берген экен. Ошону менен аялын, кызын алып Москвага кетип, үй жайын бүт оокаты менен бизге таштады. Ошентип, үй жайдан кыйналбай, даяр үйгө кирип калдык. Мен госпиталдык хирургия кафедрасында клиникалык ординатор болуп калдым. Сокен орус мектебине кыргыз тили боюнча мугалим болуп калды. Урупай карындашымды эптеп медициналык мектепке киргиздим. Үчөөбүз жашап жүрөбүз. Дагы эле турмуш начар.
тамак аш деген жок кызы. Ординатурада окуп жүргөн кезде стипендиябыз 600 сом эле. Сокендики деле анча-мынча. Клиникага биринчи күнү келдим. Азыр деле ошол ордунда турат. Азыркы улуттук госпиталдын короосунда 2 кабат эски имарат. Биринчи кабатында биздин госпиталдык хирургия кафедрасы жайгашкан. Жетекчиси профессор Максим Ефимович Фридман. Мен мурунку жылы бүтөөрдө 5-чи курста окуп атканда Ленинградтан келди эле. Фридмандан 5-чи курста окуп, лекциясын угуп, хирургия кружогунун жетекчиси болдум. Анда катышып окуп калдым. Кийинки жылы ушул кишинин колуна түштүм. Кафедра анда өтө чоң имаратта тургандай көрүнчү эле. Болгону 60 орундуу больница экен. Палаталары чоң, шыптары бийик, терезелери кеңири, бийик коридору кенен, укмуш эле көрүндү. Максим Ефимович эрте мененки 5 мүнөттүк жыйында биздин жаңы клиникалык ординатор Мамакеев деп тааныштырды. Акырындык менен тааныша баштадым. Доцент Студенцова Наталья Константиновна зор аял экен. Өң сулууча, орто жашка толгон, күйөөсү балдарда жок. Кийин кызыгып билгендерден сураштырып, күйөөгө чыкканбы жокпу десем, эч ким билбейт. Айта алган жок. Ушул кафедранын экинчи жүзү, профессордон кийинки дешти. Максим Ефимович менен көп жыл бирге иштештим го. Бир да оозунан орой, сөгүнгөн, каккан, жаман сөз чыкчу эмес. Уккан да жокмун. Мына эми жүрө-жүрө ушундан көрдүм. Доцент Наталья өтө орой. Аял кейпин окшобойт. Кээде эркектен жаман сөгөт. Мага ар дайым көз салат. Тилдегинден башка сөз уккан жок. Көпчүлүгү туура. Себеби мен өтө начармын. Тил жагынан жазганда ката көп. Хирургияны билбейм. Институтту бүттү аты болгону менен чынын айтайын, калп айтып көргөн жан эмесмин. Жаңыдан барганда хирургия билимин коелу, келгенде орус тилинде оңой сөздөрдү да билчү эмес элем. Хирургияга келгенде билимим нөл эле. Кийин ойлосом, мунун тил дегени деле пайда болуптур. Тил дегендин, сөккөндүн, кемсинткендин да эки түрү бар болуш керек. Мен өзүмдөн улам ойлойм. Бирөөнү тилдесең, ошого жардам берейин. Эси болсо, тилдегенди түшүнүп оңолоор деп. Ошол баланын канча тилдесең дагы, ар жагында ушул баланын өсүп өнүгүшүнө жардам берсең, түрткү болсо, менимче бул жакшы тилдеш. Экинчиси, тили менен ошону кемсинтип, жүдөтүп, эч жакшылык ойлобой жок кылуу. Бул үч жетекчинин акмакчылыгы. Мен айтпадымбы? Өзүмдүн кемчилигимди билип туруп, тилдемек турсун сабаса да даяр элем. Кийин байкасам, оңолуп үйрөнө баштадым. Кемчилигим азая баштады. Мына эми булардын тилдегенин түшүндүм. Мага жардам бериштин ордуна кантип жоготуштун амалын издеген Наталья, айласы кеткенде тилдөөгө шылтоо табылбай калганда, менин жазган оору таржымалымды ала коюп, текшерип, аны өзүм деле билем. Грамматикалык ката толтура, кызыл карандаш менен ары бери чийип, таржымалды тытып жиберип, шылып кирчү эле. Кээде бардык врачтардын көзүнчө каких-то глупых, неграмотных немелерди жиберет деп атат. А мен кээде кокусунан кыргызча сүйлөп жиберсем, ошол замат некультурный, невоспитанный, неграмотный деп жайлап жиберчү. Дагы экинчи ассистент аял Круглова Елена Анатольевна, профессор Кругловдун кызы, медицина илимдеринин кандидаты. Сүйлөгөн турганы адегенде түзүк эле көрүнчү. Операция көп жасабайт. Бой көтөрүп, мени анчейин киши катары эсептеген жок. Үчүнчү ассистент Шашина Светлана Федоровна, профессор Саенканын аялы. Саенка онкологиянын директору. Бул аял жоош, ары бери жагына көңүл бурбаган, түзүк киши көрүндү. Төртүнчүсү Артамонова Александра Ивановна,
профессор Машевтің аялы. 5-ші Айдарбекова Рафа Иманалиевна, профессор Егенбердиевтің аялы. Өңді түсті, ұрышқа қатышқан полковник деген чини бар. Рафа эжедағы орысша жақсы сөйлеген, тілдүү аял екен. Кийингени укмуш. 3 бак, 3 түрлүү кийинип, 3 түрлүү шляпа кийип келчүлө. Бул эже мурун Егенбердиевтен окусам, ажырашкандан кийин мага ассистент болуп ашыйып калды. Өтө адамгерчиликтүү, таза, ишине дагы тыккан, туура жүргөн, түз, бетин айткан сонун кишиле. Адегенде мен шүмүрөйүп келгенде, эже дагы мени ушул киши кантип хирург болсун деген күмөндө болчу. 6-чысы Кейлина Фая Соломоновна. Бул Кейлин деген профессордун аялы. 7-чысы Азимова Ракия. Тамагаш өнөр жай министри Рашат Усмановдун аялы, татар. 8-чысы Софа Измайлова. Экономист профессор Измайловдун аялы. Хирургия бөлүмүнүн башчысы Пухова Дина. Снежко Яков Макарович эек мурун жаак боюнча жалгыз адис. Жашы орто жаштан өтүп калган кишилер. Ошонун аялы. Байкадыңарбы? Мен кандай укмуштуу адамдардын арасына барганымды. Баары эле өзлөрүнө болбосо да күйөөлөрүнө ишенишет жана чиренишет. Профессор Максим Ефимович жакшы кабыл алып, ассистент Артамоновна Александра Ивановнага тапшырды. Бул мугалимди көзөмөлдөп, жардам берүүгө милдеттендирет. Эмнелерди окуп билиш үчүн 1 жылдык программа түзүлдү. Эмне кылыш керек, эмнелерди окуш керек, хирургияда эмне жасаш керек, баары бар. Ооруканабыз болгону 60 койка. Бизге 5-6 курстун студенттери келип окуйт. Анда студенттер аз. Бир эле дарылоо факультети бар. Азыркыдай 6-7 факультет эмес. Ошол бир дарылоо факультети бүт адистерди даярдоочу. Сапаты ошондо бир канчасы жогору эле. Мен азыркы салыштырмамда ординатурага кирген күндөн тартып хирургиянын тозогу көп. Операция жасаш үчүн канча түрлүү аспаптар бар. Аларды мурун көргөн эмеспиз да. Ошолор менен таанышып, үйрөнүп, колго кармап машыгыш керек. Жип байлаган өзүнчө өнөр. Кылдат байлаш үчүн жиптен чөнтөгүмө салып алып, баскан турганымды байлап, колумду машыктырып жүрөм. Мындан башка кайчы, ар түрлүү кан токтотчу жана башкаларына колдоно турган аспаптар. Мисалы, кыскыч, ачып жабуу аспаптарын колдонуу дагы көмбөгөн кишиге тозок. Буларды дагы үйрөнгүчө чөнтөккө сала жүрүп, машыгып үйрөнө баштадым. Себеби буларды билбесең, операция убагында операция сени күтүп отурбайт. Билбесең, убакыт узарып, натыйжасыз болуп калуусу мүмкүн. Жаңы баштаган хирург операцияга киргенче ушул зарылдыктарды 5 колундай өздөштүрүш керек. Ансыз кирүүгө уруксаат эмес. Ар дайым ойдо болуш керек. Столдо ооруп жаткан оюнчук эмес. Адам тажрыйба жасачу мал эмес. Сага өмүрүн ишенип жатып берди. Ошону ар бир жасаардан мурун эсинен чыгарбашы керек. Ошентип күн түн дебей, тынымсыз китеп окумай, ким операция жасабасын ар дайым карап үйрөнбөй. 3-4 айдан кийин операция жасаган хирургдар 2-чү, 3-чү жардамчы кылып ала башташты. Менин милдетим азыр деле ошондой. Хирург жалгыз операция жасай албайт. Сөзсүз жардамчы ассистент болушу керек. Жеңилирээк болсо 1 ассистент, оорураак болсо 2 же 3 болот. Операция убагында крючок деп коебуз. Атайын жасалган курал. Операцияны жакшы көрсөтүш үчүн кесилген жерди ушул крючокту салып, эки жакка чоюп, жасаган хирургка жакшы көрүнүшкө шарт түзөт. Кан токтотчу ылайыктуу кыскыч болот. Муну менен кан аккан жерди кыпчып коюп, байлап же тигип токтотобуз.
жана башка жардам кылчу нерселерди ушул ассистент жардамчы жардам беришет. Жүрүп отуруп, жаш хирург жардамчыдан көп нерсени көрүп, үйрөнүп, андан кийин өзү жасап кетет. Көрбөй, ассистент болбой, операция жасап кетиш өтө кыйын. Баса, унутуп баратыптырмын. Мен ординатурага келгенде 1 жыл мурун бүткөн Мусаканов Осмон. Бизден 3-4 жаш улуу эле, армиядан келген. Ошол бар болчу. Анан Абдукаримов алым менен ординатурада чогуу иштешип жүрдүк. Байкасам, алар деле 2 жыл болгону менен менден өткөн эч артыкчылыгы жок экен. Операция дегенди билбейт. Бербейт экен. Мусаканов институтта правкомдо иштеп жүргөндө агайлап артынан көп эле чуркаганбыз. Себеби трофейден жана башка жардамга келген буюмдарды ушул агай бөлүштүрүп таратчу. Мурункудай эле башкарып атат. Баарын эмес, мен эле. Ай балам, муну алып кел, дейт. Чуркайм. Муну алып бер, дейт. Чуркайм. Айтор, агайым эмне десе чуркап аткарып калдым. Бир топ убакыт өтүп кетип, үйрөнүшүп калганда агайымдын менден артык эчтекеси жок экен. Ана мен бир күнү чурка дегенде, "Ой агай, болду эмми? Чуркабайм. Чуркаган себебим буга чейин сизди хирургиядан бирдеме билет го, үйрөтөт го деп чуркадым беле. Көрсө, менден артык эчтеке билбейт экенсиз. Мындан ары экөөбүз бир укукта экенбиз" деп чуркаганды токтоттум. Абдукеримов алым зыңкыйган бойлуу, сулуу, кыздай болгон, созулган жигит экен. Жошураак эле. Мында эчтеке жок. 3 жыл ошол жерде ординатураны бүтүп, хирург эле болуп кетишти. Эч ким жардам берип окуткан да, үйрөткөн да жок. Кийин алым Ысык көлдө, Жалалабадта областтык саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы болуп жүрүп, Ленин ордени менен сыйланып, эрте кайтыш болуп кетиптир. Мусаканов ар кайсы жакта хирург болмуш болуп жүрүп, кайтыш болду деп уктум. Ординатуранын 2 курсуна өтүп калдым. Дагы эле мага үйрөтөйүн, жакшылык кылайын дегенди жогорку аялдардан байкаган жокмун. Келинин аялы Софа деген өңүтүсү түзүк, сулуу аял эле. Тили сайрек. Ушул аял аппендициттерди жасачу. Мен такай ассистентмин. Операция убагында адеми кооз үнү менен: "Ну, Мамбет, когда хирург оперирует, что должен делать ассистент?" десе, мен билгенимче айтып берем. Дальше дей берет. Кийин күнө түшкөндө дагы "ну" дегеннен "ну, иногда вас смотреть" десем, колго инструмент менен бир чапты. "Нахал" деп. Мен: "Софа Соломоновна, сизди караса эмне болот экен? Көзүм бар да" десем, "Сен мени караба, өз ишиңди карап аткар" дейт. Кийин мен чоңоюп, операция жасап калганда София мага ассистент боло баштады. Мен дагы: "Ну, Софья Соломоновна, когда хирург оперирует, что должен делать ассистент?" деп суроо берип коем. "Нахал" деп койчу эле бечара. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.